Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmattуу биздин көрүүчүлөр, hurmattуу биздин Муз ТВ каналыбыздын жылкы сүйүүчүлөрү. Туугандар, салам барыңыздарга. Бүгүн Жапалактын Кеңеш айылында, туугандар, өзүңүздөр билип көрүп жүрөсүздөр. Дони деген жигиттин аттары бүгүнкү чыгарылышта чыгат. Дони бул жанагы Грейдер деген ат менен биринчи жолу чыккан. Ушу Донинин бүгүнкү чыгарылышта эки аты бар экен, достор. Жакшы аттарды алып келдим аке дегенден туугандар биз келдик, тартууну баштадык. Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышта саламдашалы дагы Донинин аттарын көрсөтөлү. Өспүрүмдөр бар экен, туугандар. Дони, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай Дони? Жакшыбы? Ден соолуктарың кандай, Дони? Рахмат. Иштер болтабы? Болду, жакшы ака. Кандай жаңылыктар бар? Пока жаңылыктар ракета кетти ака. Ракета кеттиби? Эсине жетип, эси рахматын айтып, ыраазычылыгын айтты ака. Каяка кетирдиң ракетаны? Өзбекстан, Самаркандга Дастан деген балага кетти. Дастан деген дос болдуңбу Дастан менен? Өзү айтты эле ошо. Мына Донини аты келди бүгүн. 1-март күнү Дастан деген жигит кетти Самаркандга? Самаркандга. Дастан деген жигитке кетти ака. Жанагы защита Грейдерчи? Грейдер деген защитник. Бирөөгө подарка берем деп аттың эле го. Мирбек деген байкеме. Адам дедим акамач. Кийин ал Бишкекте иштер менен жүргөн экен, ал өрү бара албайм дегенден. Анан ошо ракетанын ээси Дастанга подарка этип койдуң. Ошо Дастан акага подарка кылдым. Кудай буюрса эми Мирбек акага жаңысын кылдырып берем, буюрса келсем барсам аталам деди. Ага деле жаңысын кылып, Кудай буюрса эми Белек кыласың да аны? белек кылам. Атаганыңа. Атаганын белек кылам. Жакшы. Анан ракета дагы ошентип кыйла талашка түштү. Ракета талашка түшүп кеттиби? Кыйла талашка түшүп кетип, Аукцион кызып кетти. аукцион кызып кетти. Эми менде мындай болду да ака. Ат нарак берилди, берак болду. Эми ценасын айтпай эле коеюн. Анан мен эми одан көбүрөөк дагы баа бергендер болду. Просто мага биринчи акча эсептеген маанилүү да. Шыр акчанын баардыгын которду, мага ошондой ишеним көрсөтүп, эркекче мамиле кылды. Дастан. Эркекче адан 200-300 доллар көтөрүп бергендерге дагы атты бербедим дагы. Сразу ушул Дастан акага атты өткөрүп койдум уже. Ким шыр санады ошого бердиң да? Анын үстүнө ошо 200-300 доллар берген болду, кийин сатылды дегенден кийин дагычы. Бирок ат кете элек болчу. Ат кете элек, ат үйүндө эле. Үйдө эле. Үйдө эле. Анан кийин 500 долларга чейин пайда берели, сурап көр дедиле. Дастан акага сурасам, Дони деди, мен сенен ат саткан алган жокмун. Мен өзүм жакшы энчи кылып багып чаптырайын деп алдым дедиле. Болду ака дедим, кечирип коюң, мен сизге адашып айтып алдым сөз дедим. Сен мында сатасызбы деген ойду айтыпсың да? Ушундай үстүнө акча берип атат да? Эми менен дагы ошо жакшы ниетте сурашты, болсо мейисинен сурап, үстүнө берсе алып бер депчи. Анан Кудайга шүгүр ака, ошо эсен аман сатып алдык. Мага деле биягына деле ошо эркекче мамиле кылышса, эле мага акчанын количествосу роль ойнобойт ака, мага мамиле. Мамиле. Мага ошо үстүнөн 100 доллар, 200 доллар же 50 доллар пайда жесем да мага баракасын берсин ака. Мен ошентип эле ниет кылам. Мага Эми ошондо сатып бергендер дагы чыгат өзү негизичи. Баалашкандан кийин илабызды берип туруп кайра башкага өткөрүлгөндөр көп кездешти да. Эми менде ака ондой нерсе жок. Ачык ушунча нерсени кылып айтып чыккандан кийин анан кылган болсом мага деле Кудай бар да ака. Ооба. Анан ака бардыгы баягы неме кылып, мен эми ака негизи карасам баягы Кудайды ортого коюп көзүмө маска катары колдонгондой болуп калдым да. Мындай түшүнүшүм боюнчачы ака, мен негизи мындай ачык эле айтыш керек. Алладан корком өзүмчү. Эми туура намаз окубайм. Ниет бар, бирок намаз окуганча жума намаздарды, айт намаздарды калтырбайм бирок. Ооба ака, бирок ошо главный жүрөктө иман болуш керек да. Ооба. Кудай буюрса ниет бар ака окуганычы, анан ошентип негизи көрүп билген адамдарга деле ошентип өзүнө маска кылып алыптыр дегендей болуп калбасын. Кудайдын атын жаман өтө. Бул мага маска эмес. Ооба. Ачык элечи, мен эркекче мамиле кылам, эркекче мамиле кылып, просто ака адамдар азыркы заманда ишениш кыйын болуп, өздөрү менен болуп кыйла болуп атышат да, негизи элечи. Заманыбызды көрүп атасыз. Анан ошого эле ака айтканым, мен негизи Кудайдан корккон адаммын. Мен биягына деле эркекче мамилени кылабыз. Ошо. Жакшы Дони. Анда бүгүнкү биздин чыгара турган аттар боюнча. Бул тай. Эми эки ат чыгарат экенсиң, а? Ооба. Эки ат. Бул Карагер деген тай бул. Карагер деген тай. Анан кийин ошо атасы күчтүү адам деп неме кылды, биз базардан эле алдык. Анан эми
Parodaсын Карабайырле dedi. Карабайыр dedi. Bunun jaşı qanday ekan? Bunun yaşı 1,5 yaş aka. 1,5 jaş. Kunan bolat ha? Bundan bolat Kuday. Kunan bolat. Жазда bundan. Bunun ordudan tura albagan tay ekan da qara kereng ha? Hem bayağı Tak. Ama uruğun bilmedik aka. Dünya aparıp koyup kanda koygonun görbөгөндөн кийин aka. Hı. Onday kasam süylep. Aytıştın gereği yok degin. Bunday attın balası bol. Buna ol attın bundan dünyası dep. Kasam süylöйүн aka. Taydı uşul tay. Sındap özüdü şu kayratına kara oldu. Kayrat taş yarat bundağı. Aylat taşlar abi. Öz dağı. Oyunop Neme dep koydun? Kaymanatını ne dep koydun? kaymanatı. Kara ger. Qara ger dep koydun ha? Özü sveti dağı çornu brilliantовый светті. Жөнü brilliant. Жаныбар. Жақсы тай. Мүчөсүн жакшы тандапсың бирок а? Ооба. Мүчөсү жакшы. Ооба. Мүчөсү жакшы. Hmm. Құдай бұйырса жақсы ниет қылғандар болса ака. Енчи бап деген а? Енчи бап. Енчи бап. Мен деле баягы деп үстүнө көп кошпойм. Ооба. Канча калган болсом ошончо кайтып эле сатам. Анан доллардын ценасын деле көрүп атасыз, бир ойноп айтат. 90-дан ашып кетти азыр а? Мен ака доллардын ценасыны мындай эле коем. Канча дейсиң? Эски ценасы 85 беле? 85 эле мурунку. 85 эле коем ака. 85тен эле эсептеп Долларды турасың. 85тен эсептейбиз, как положеночу. Анан бул ака 91 миңге, кыргыз пулuna 91 миңге Алынды. алынды. Базардан а? Базардан. Анан кийин эсептесек где-то 1100 доллар болуп калат, 1150 доллар. Соту мененчи. Ооба. Ошондой болуп калат ака, ачык эле үстүнө. Ким пайда берсе эми сатып берет экенсиң да? Анан баягы интип оозду толтуруп мынанча миң деш жок. Туура. Биринчи акча которуп, сразу неме кылса ака мага. Тай жактырып, ким бирин жакча которгон болсо, Мага тай ошонуку. мага количество не имеет назначения ака. Ошо. Түшүнүктүү. Ден соолук жакшы экен. Ден соолугу жебичтери өтө сонун экен. Туяктары да тик туяк сонун тай экен. Арты алды, эки өтең. Аркасы алды тайдын кайратынан деле билсе болот ака. Көздүү адамдар атасы эмес кайрат. Өзүнүн тайдын кайратынан. Алды арты. Кашкасы барбы Доня? Кашкасы жок. Жокпу? Буттарында бар. Буттарында арканкы оң бутунда алдыңкы 2 бут экен а? Ал экен. Ошондо 91 миң алынды, нар жагы. Нар жагын эми ака сүйлөшүп, Пайдасы. пайдасына. Болду. Количествосын не имеет ака. Ошо жакшы сурап эле. Количество не имеет значения экен анда. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Бою канча экен? Бою ушу 1.55ке жетпей калат окшойт. Мен менен өлчөшсүнчү ака дагычы. 50дөн жогору. 50дөн жогору. Мен менен өлчөшсө болот ака. Мына достор, анда бул 1-номер болду да Доня? 1-номердеги Карагер деген тай. Карагер деген тай уш экен. Анда экинчиге өтөлү? Экинчиге өтөбүз буюрса ака. Кеттик. Мына достор, кийинки Донинин экинчи аты ушул ат экен туугандар. Бул 5 кашка дейт. Сол далысында эс деген табросу бар. Мынакей. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Доня маалыматты берер. Маалымат эми ака тай буюрса тишин бузду. Бул тайбы? Тай 2 Канча? жаштан 3 жашка өтөт. 3 жашка өттү ат. 2 жаштан 3 жашка өтөт. Мына тишин көрсөтөт. Кана тишин бир көрсөтүп коелу. Тиштер ака. Тиштерин көрсөтөт. Бышты болот экен а? Буюрса Бышты болот, Кудай кааласа. Бул данчак түшпөлдөш го бул кандай? Бирок ээси ака мага Карабайыр эле деди. Анан Карабайлы дедиби? ээси дагы ошо өзүм Манас деген акам. Ошодон алдым. Карабайыр эле деп неме кылды да билбейм эми ака. Ошо мен нерсе эч кыйын. Ушу мага келген ушул. Бул айылдын аты ошондо. Ошондо жок. Ал акам деле ошо алып сатар. Ошондой эле неме анан мен дагы жалган сүйлөгөн адам болбой. Бул атты ана жетелеп чыктың миңгиби миңги эмеспи? Минги. Миңги а? Минги. Анан пока жаш ошого кичине көрсөтүп анан өзүм минип. Анан үйрөнчүк жакшы үйрөтүп койгом. Жакшы үйрөнгөнбү? Өзүм дагы. Мына аттын мүчөсүн көрүңүздөр. көрсөтүп болот. Мына достор. Бул эми чуркаштары жанагы ракетаңдай чуркайбы, грейдердей кетеби? Буюрса азыр жашыраак азырча. Жашыраак. Азыр жашыраак. Буюрса эми ошолордун жашы. Көрөбүз эмичи. Кудай кааласа, а? Анан неме да ака баягы барган жери жарашса кара катын ак болот, баккан нээси жарашса аргымак тупарат болот дейт. Барган жеринен дагы зависит этет өзгө. Сөз эмес бекен, а? Сөз эмес бекен ака. Буюрса жакшы карап эле. Эми бул тайлар, аттар ака чындап айтсам баягы ягына бак чындап атты сыйлап, таптап караган адамдардан алдым да. Бирок действительно жакшы каралыптыр, а? Ооба, жакшы каралган. Жакшы каралыптыр. Жакшы мынтип. Пауза.
He. Макета ат өтө гүлүк, өтө тез ат болгону менен жукарак эле бирок. Ачыган моюн ачып жукарак ат эле, тез ат. Бул Бирок тездик, а? бирок тездиги өтө тез эле. Тездиги өтө тез эле. Анан бул ат дагы эми буюрса ошо тездик боюнча чоңойсо может жетип калат. Бул эми чабып көрдүңбү анда? Чапса жакшы кетип атабы? Жакшы эле жүгүргүдө эми бирок бир аз эти бар. Өтө эле семине бир аз эти бар. Орто эт деген, а? Орто этте. Орто эт деген. Азыр катуу чапкан, кыйнаган деле болбойт. Бирок мындай жакшы карап тур, а? Өтө сонун караган. Жакшы карап тур. Ат сыйлаган адамды мен дагы сыйлайм, чын дилденчи. Ошого Дастан дагы мен жакшы карайм дегенден ошо атты бердим. Ол Дастан биринчи клиент болду? Жок. Дастан где-то бир точносы деле эсимден чыгып калды. Дастанга чейин деле көп, адан көп сумма бергендер болду. Бирок акча которбоду, Дастан Сумма берип эле туруп алыпсыздар. Сумма берип да жок да. Анан Дастан сумманы берди. Биягын которуп, баардыгын бир которду ака. Атты сразу айткан жерине киргизип жетти. Киргизип берди. Ошого ака эми бул бирок жоон ат ака, себеби ат Ат жоон экен. Мойну күчтүү, анан бели каттуу аттар болупчу. Бунун ака мына мойну дагы, Токтошу мойнун бир көрөлүм. мойнун бир көрсөтүм. Мойну дагы, бели дагы каттуу ат да, себеби көпчүлүк неме мына эгарда же улакты көтөргөндө аттын бели көп нерседен неме кылат да. Зависит этет, а? Себеби кээ бирки бели жука аттар ойчу жыгылат. Ол көтөргөндөчү. Анан көпчүлүк туугандарда бар лейлек улактар 70 кг, 80 кг такелерди бир такымда чабат да. Эмне кылалы эле, Бир такымда чабат. Анан бели жука аттар уже сразу эле жыгылат да. Андай күчтү көтөргөндөчү. Ошого мына бели каттуу, мындай элечи отурсаңыз мен даже неме шпагатка отургандай болуп атам да, үстүнө жайда. Үстү толо экен да. Үстү өтө толо. Тайда эмес үстүчү, ачыгын эле айткандачы. Бул беш кашканын кличкасын эмне деп койдуң? Беш кашканын кличкасы Турбо. 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 Бою канча бою? Бою точно өлчөдүм ака, где-то 1.55тен жогору 1.60ка жетеби, 60ка жетпей калышы мүмкүн, 55тен жогору болушу мүмкүн, а? Мага деле жалган сүйлөп кереги жок. Мындай тургузайлы, 8 жерге туруп эле, мындай өлчөп кой эле. Ошо эми мен көпчүлүк адамдар 55тен жогору. Гарантия берем. Адамдар көздө. Ошого өздөрү өлчөйт. Такасы жок экен, а, Дасын неме? Така жок ака. Така жок экен, а? Мына Вообще кагыл эле экен, а? Жок, туяктары дагы жакшы. Бир минч, үстүн көрчү. Минип көрсөтөйүн, Ha, minip көрсөтчү. Кана, бисмилла деп мингип. Каминге. Айча. Кана акырын бастыр. Өзүнүн калпына келтир. Нугунда баттырайын. Нугунда эле бастыр. Көп кыйнаган кереги жок. Мына туугандар. Бери бур эми. Анан рулевой регулировкасы өтө сонун. Рулевой немеси жакшыбы? Буроолору. Караңыздар туугандар. Эми бунун кандай айтасың? Бунун баасын кандай айтасың? Эми Мынанчага коем дейсиңби же? жок. Алдым дейсиңби бунда? Мен негизи мынанчага коем дебейм. Кандай десем? Акты ошо 145 миңге кыргыз сомуна алдым. Мынаны 145 миң. Турбаны 145 миң кыргыз сомуна болсо, доллар ошо 85тен эсептеп. 85тен, а? Бардыгыбызда бирдей болсун. Тургандарга дагы 85тен эсептеп. $1800 барып калабы, а? Ооба. Ошондой болуп калат. Эми $1400 где-то. Ошондой болуп калса керек. Ошого карап бере беришет. Анан кийин тай жакшы бирок. Өтө эле сонун тай экен, ишеничтүү. Үстү жакшы экен, главный. Үстү. Азыр жайда отурсаң, жайда отурам. Шпагатка отургуза турганда үстү. Дүлөлөр мына. Тайдын полный үстүлөр ака мына ол. Мен немемде. Так. Азыр мына ол тайдын аркаларын көрсөтөйлү. Арканын үстүлөр ака. Вот. Болду. Мына достор, ат кандай экен? Комментарий жазабыз. Донинин тандаган тайлары сизге жактыбы? Туугандар. Калыс пикириңиздерди билдириңиздер. Анда Дони, түшөр акырын. Бүгүнкү чыгарылышты бир аяктап коелу анда. Кандай сөздөр бар? Элге айта турган Бир жакшы жылуу сөздөрүңү айтып коем. Элге рахмат. Дагы бир жолу элге рахмат ака. Себеби мен комментарийлерди окуп атам. Тынбай окуйм. Бардыгына лайк басып жооп берген аракет кылам бул комментарийгечи. Анан кийин ака өткөн күзүндө Кудай буйруса негизи комментарий жазса ака баа жүрөгүң жылып, мен аттын акчасынан уже неме экен ака, аттын акчасынан бакыт таппайт экенсиң.
счастье неден деген сөз өтө туура сөз экен. Hmm. Эми бул бизге тирикчилигибизге кичине үй бүлөгө чыгып турсак, бизге ошол жагы жакшы. Анан кийин мен ушу грейдерди дагы сатканда, эртең мына ракетаны дагы сатып атканда атың жакшы экен деп, куру атың жакшы экен деп чалгандар болду да. Мен ошондо чындап неме кылдым ака. Баягы ичимен кубанып, себеби кээ бирки ошол атты тааныган адамдар ошо ракетанын өзүнүн ээси жазды. Өтө сонун карапсың, молодец деп. Алайдан барган ат деп чыкты, Алай эмес экен. Алай эмес бекен? Төлөс деген жерден Жакынбек деген аканын аты. Мен ошол аттын ээси менен байланыштым, сүйлөштүм, жакшы ака. Атты жакшы карапсың, молодец деди. Жакшы. Анан ошондо анан кийин ака баягы чындап бирөө жакшы сөз айтса, ошондо анан Сага мында мотивация да алчы. мотивация чын-чынына келгендечи. Анан кийин ака баягы ат керек болсо, тай керек болсо, же сатыш керек болсо ака кеңири байланыша берсин. Анан ошо комментарий жөнүндө ака колунан келишинче адамдарга рахмат. Ошо комментарий жазгандар, анан кээ бирки акыл үйрөткөндөр болду. Акыл үйрөткөндөр себеби ака, мисалы бирөөгө бирөө акыл үйрөтө турган болсо ака, мисалы сиз мага акыл үйрөтсөңүз, менин жанымда дагы бир адам боло турган болсо ака, ал уже акыл үйрөтүш эмес, совет бериш эмес, ал уже унижение болуп калат адамгачы. Чында ошондой акыл үйрөткүсү келген адам болсо ака, менин номерим ошол жерде турат. Дозвон кылса деле мен байланышка чыгам өзүмчү. Ошондо айтышсын ака. Дойни сен мынау жерде туура эмес кылыпсың укам десе, мен деле ака баягы Туура кабыл аласыңбы? туура кабыл алам. Себеби бетке айтылган сынды өтө туура кабыл алам. Бетке. Мен дагы бетке айтам анан. Анан ака баягы интип ушинтип мына жерде мен деле камсызденген бандамын да ака. Кайрысыл жерде эмне кылыш керек, кээде бардык адам адашат. Жаңылбаган жак, мүдүлбөгөн туяк жок да. Ошондой жерлерим болсо айтышсын ака, мен сынды туура кабыл алам. Анан себеби комментарийге рахмат. Атам, апам бардык комментарийди окуйт. Ата апам айтат, атаң дейт, сени видеоң күнүнө 8 жолу көрөт дейт. Ар саатта мына комментарий жазыптыр, мына. Даже тайнем көрөт экен, тайнем жазды, видео. Жакшы. Дойни молодец балам, ишиңе ийгилик деп дуасын берди. Кудай буйруса, мына бул ракетанын түгүн ака эң жакшы комментарий жазган адамга буйруса экөөбүз колдоп көрөбүз дагы. Ошол адамга мен 500 сом единица салып берейин дутан. 500 сом бирдик салып берейин. Кудай буйруса кийинки тайларга дагы жакшы комментарийге ака буйруса дагы жакшы комментарий болсо 1000 бирдик салып берем. Менен ошондой подарка болсун. Эми мына ушу сенин видеоңа биринчи ким комментарий жазса, менен дагы белек болсун анда. Болду. Кудай буйруса Менен дагы. ишти кылайлы. Единица менен болсун. Номерин жазып коюш керек бирокчу. Бирок номерин жазып, биринчи комментарийин жазып. Ким биринчи жазган болсо? Анан ака дагы айтайын деген сөзүм, Кудай буйруса негизи жакшы иштешем деген, анан нар жак бер жактан болсо, туугандар болсо, өзүбүздүн адамдар болсо, ошо мен ошо Instagram баракча отметка кылып коеюн, Instagram баракчама жазышса, ошо мен кээ бирөө көбү эле ошо жазып мен да атпа тааныштарым болсо, саламат болуңуздар, бардыгыңыздаргачы. Сен да ишиңе ийгилик Дони. Рахмат. Ушундай жакшы аттарды тандап, сындап жүрө бер, Жакшы иштериңе ийгиликтер болсун. Жолугуш эле жүрө берели ака. Рахмат Рахмат чоң. Болуптур.